بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى شكرчүлүк пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават жана саламдар болсун. Biz өткөнкү темабызда мал байлыкты улантканбыз. Ошол темабызды да уланталы. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Исра сүрөсүнүн 6-аятында мындай дейт: Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. الله تعالى берген байлык, бала чака бул жашоонун коозу болот. Эгерде байлыктын зекетин берип турсак, балдарыбызга шарият талап кылгандай таалим тарбиясын берген болсок, ал эми калган салих амалдарыбыз бул түбөлүктүү. Бул дүйнөлүк эмес, ахиретте да сөзсүз түрдө пайдасын тийгизет. Эгерде балдарыбызды Кудай үчүн каары кылып Куранды жаттаткан болсок, Кудайдын буйругу менен башыбызга таажы кийгизет. Эгерде соопчулук иштер менен алектене турган кылып, илим билим тарката турган кылып, пайдалуу эл пайдалана турган, коомчулук пайдалана турган иштерди жасай турган эмгекчил бала калтырып кеткен болсок, алардын бардыгын биз таалим тарбиясын бергендигибиз үчүн хадисте келгендей валадун салих ядуу дейт го, валадун салихун ядуу лаху. Артында бир бала калтырса, ал бала кандай бала? Атасына дуа кылып турса, ошонун дуасы жетип турат деген пайгамбарыбыздын сахих хадиси бар. Дуанын башаты эмне? Тилаватул Куран, Куран окуу. Курандан өткөн дуа, Курандан өткөн зикир болбойт өзү негизи. Анткени Ибн Мас'уд радыйаллаху анху эмне деди? Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Тааланы эстөө менен жан дүйнө эс албайбы деген аятты би тилаватил Куран, Куран окуу менен деген. Ошондуктан эртели кеч Рамазан айы кирип келатат, өткөндө да айтканбыз, аракет кылып окуп аткандар башталды. Жана телеграмма аркылуу сабак алып, анан бул жерде каркебиз бар, балдарыңыздарды окутуп атасыздар. Ана биз жаш балдарга аралашпайбыз, өзүнчө окушубуз керек эле дегендер болсо, 7-күнү дем алыш күнү биз ушул жерге келип атабыз. Ар кандай бир өтө эле бир маанилүү себеп чыгып эле келбей калбасак, 7-күнү келебиз ушул жерге. Ушул жерден телеграмма аркылуу группа түзүп, анан жазганды окуганды кошо үйрөнүп кетсек болот. Кудайдын буйругу менен. Рамазан айына Куран менен кирип барсак болот. Эгерде ким Куран окуганды билбесе. Ниетти бекем кылып, жакшы бекем аракет кылсак эле, Кудай Таалам, Кудай буйруса, өмүрүбүзгө береке берсе, бат эле, тез эле үйрөнүп алат. Болгону ыхластан ниет кылуу керек болот. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт: Qalbu şeyh, İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan. Qalbu şeyh şaba ala hubbi ithnatayni. Karıp kalgan kariyanın жүрөгү эки нерсеге жап-жаш бойдон кала берет. Жүрөгү жашара чөт. Жаш кезиндегидей эле тура берет. Тескерисинче жашарып да кетет дейт, мурункуга караганда. Кариянын жүрөгү. Кайсы эки нерсе? Тулал хая. Көп жашасам дейт экен да, карып калганда дагы кичине жашап алайын. Карыган сайын жашоо ширин боло берет экен да, улам сайын. Өрт кезде, жаш кезде анча билинбейт экен. Анан баягында бир нерселерге чечимди бат кабыл алышы, оң жак сол жагын карабай эле мүмкүнчүлүгү бар да. Менден бир кой, жолсо мен муну мечиттин муну жагын көтөрөм, тиге ага мен жардам берем, жолсо курулушуна кол менен жардам керек. Ашарса, мен өзүм барам деп эле, шабуулдап эле жардам бере берет экен.
Анан 50'nün тегереги, 60 тегерек анан сол жак кабыргасы, оң жак кабыргасы, ошо кабыргасы менен кеңешип сүйлөй турган инсандарга айланып кетишибиз мүмкүн экен. Бул бир адаттагы нерсе. Ошон үчүн чоң карыялар тамашалуу сөздөш үчүн айтат да. Бирдекени кеңешип калса, түз эле айта бересиңби же кабыргаң менен кеңешип анан айтасыңбы деп тамашалап айткан ошондон. Эми албетте кеңеш керек. Эгерде үй бүлөнүн ичинде кеңешип анан чече турган маселе болсо, ал эми жеке өзүңүзгө тиешелүү болсо, шарт чечип кете берген жакшы. Эгерде ал сооптуу болсо, пайдалуу болсо албетте. Биринчиси эмне экен? Узак өмүр сүргүсү келген. Анан экинчиси дүйнөнү сүйүү. Бул жап-жаш бойдон тура берет экен. Адамдын денеси картайган сайын, өмүр өткөн сайын адам денеси картайып кете берет го. Дүйнө болгон сүйүү, дүйнөгө болгон берилүү ошондой картайыш керек эле, жок бул картайбайт дейт. Кайра күчөгөндөн күчөй берет экен. Дагы алгың келип, өмүр бою жашоочудай болуп, дагы деп кете берет экенбиз да, Кудай сактасын. Балдарыбызга шарт түзөт экенбиз, балдарыбыздан кийин неберелерге чейин шарт түзгөнгө аракет кылып, ушул дүйнөдө мындай туруктуу калып калчудай болуп эле ошондой бир сезимдер келе берет экен. Ошондо астагфирулла, өзүңө кел деп жанагы Фажр сүрөсүнүн аягындагы аят эстеш керек экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айятухан нафсул мутмаинна. Тынчтыкка бөлөнгөн эй напси деп Кудай Таалам тергеп айтып атат. Эй напси деп пенде деген. Иржи'i ила раббики радиятан мардия. Раббиңе кайт. Бул дегенси ислам динине, мусулманчылыкка кайт, ибадатка кайт. Көрбөйсүз, сонун белгилеп койду. Иржи'i ила раббики радиятан мардия фадхули фи ибади вадхули жаннати. Бейишке кире турган пенделер менен биргеликте сен да бейишке кирип кетпейсиңби дейт. Жалгыз өзүң кирип кеткен жок, кирип кеткен жок. Бейишке кирип кете турган пенделерим менен сен дагы кирип ошолор менен кошо кирип кетти болот. Демек жалгыз адам эчтеке кыла албайт. Демек сооптуу иштерди ким аракет кылып жанталашып аткан адамдарды көрүп калсак, ошолорго барып эле жабышып алышыбыз керек экен. Мен да колуман келе турган эмне бар деп аракет кылып, далбастап колдон келишинче, жок дегенде дуабыз менен тилектеш болуп, ниетибиз менен тилектеш болуп, жакшы сөзүбүз менен тилектеш болуп, айтор жакшы нерселерге себепкер боло бергенибиз жакшы нерсе экен. Ушул Кудайым эми албетте өмүр сүргөн жакшы. Ошо сүрүү менен биргеликте пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кандай камкордук кылган болсо, биз ошондой камкордук кылганыбыз жакшы. Баягы окуя бар го. Жетим бала жолдо ыйлап отурат, ал эми жаш балдар ойноп отурат. Орозо айт же курбан айт дейт, эки айттын бири. Ошол жерден ыйлап отурса, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келет го. Сага эмне болду? Эмне ыйлап атасың? Десе, атам мен жаш кезде эле өтүп кетти. Пайгамбарыбызды тааныбайт да жаш бала. Пайгамбар менен бир согушка кеткен, ошондон кайткан жок. Шейит болуп кеткен. Ошо динге кызмат кылам деп. Анан мен жетим калдым. Анан апам жаш. Анан көп өтпөй бир кишиге турмушка чыкты. Ал киши да жөн киши эмес. Биздин үйдү да тартып алды дейт. Үй менен алып алып турду мындай жатканда. Анан мага жакшы камкордук кыла албай калды апам деле дейт. Тиги кызыл камчы экен да мындай бекем. Атасыз калдым, бир тууган жок, эч ким жок калдым. Ошон үчүн ыйлап отурам десе, пайгамбарыбызга жанагы сөз катуу тийип кетет. Пайгамбар менен кетип согушка барып ошондон ары өтүп кетти. Эми пайгамбар менден кабар алган эч ким жок дейт. Дегенде анан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат: "Ама тарда" Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ан якуна абан сенин атаң болушун ва Айшату умман Айша сага энең болуп калышын ва Фатимату ухтан Фатима эжең болуп калуусун ва Алиюн аммак алеми Али атаң менен бир тууган агаң болуп калышын жана Асан Үсөн деген неберелерим сен менен бир тууган болуп калышын каалабайсыңбы десе, албетте каалайм, эмнеге каалабайм анан сезип калат анан сен пайгамбарсың десе, ооба менмин дейт. Кеттик үйгө жүр дейт. Үйүнө алып барып, анан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам
libas al-eid майрамда кийилүүчү, майрамга даярдык көргөндө жаш балдар кандай кийинет? Ошондо майрамга чык жудай кылып, болушунча жасап, сонун кылып, маанайын көтөрүп, жуунтуп, тарантып, алчу тырмактарын алдыртып, ана чек-чектип, жасантып, анан көчөгө чыгарып коет. Баягы жаш балдардын жанына келип, күлүп, жайнап, ойноп калат. Ана шериктер айтат: "Жана эле ыйлап аттың эле, эми сени мада ютхикука. Сени эми эмне күлдүрүп атат?" десе, "Менден өткөн бактылуу адам жок эми" дейт. Эмне үчүн дегенде, пайгамбар менин атам болуп калды. Айша менин энем болду. Али менин атам менен бир турган агамдай болуп калды. Фатима болсо менин эжем болуп калды. Хасан, Хусейндер менин бир тургандарым болуп калды. Бүттү дейт, мен эми бактылуумун дейт. Мен эми ыйлата турган, капалата турган окуя артта калды. Мындан бияна мен бактылуу өмүр сүрөм. Деген ошол жерде балдар айткан, "Я лайта" дептир да. Эгерде карайын, балада күнөө жок да. Биздин аталарыбыз деле ошентип курман болуп, пайгамбардын баласы болуп калса кандай жакшы болот эле деп арзуу кылып ирген экен. Жана эле ыйлап аткан, эми кайра келип бактылуу өмүр сүрүп атат. Эми бүгүнкү күндө антип анчалык өзүбүздүн үйүбүзгө алып кире албасак дагы, колубуздан келишинче шартыбызга жараша балдар үйүнө барып, бирден же экиден шартыбызга жараша, же 3төн 5тен баланы мойнубузга алган эркектер, колунан келген шарты бар мусулман бир туугандар барбы деген суроо беришибиз керек экен да, ар бирибиз өзүбүзгө. Мен өзүмө, сиз өзүңүзгө, ар кимиз өзүбүзгө. Же курсагыбыз ток, бала чакабыз жашынакай чоңоюп атса эле, ушул жагы жетиштүү деп күнүмдүк жашоого алданып жүрөбүзбү деген маселе бар. Ошон үчүн ошолорго барып, күзгү жазгы кийимдерин алып берип коюп, төшөк журкан шейшептерине карап коюп, албетте мамлекет карап атат, бирок кээ бир учурларда жетиштүү болбой калат экен. Мээрим керек болуп калат экен материал жагы болгону менен. Кандайсың, жакшысыңбы деп айт күндөрү, майрам күндөрү балким ошолорду 5-өсүн, 10-өсүн өзүнчө бөлүп алып тойгуза турганда даражаңыз болсо, ошол жерде балдар үйүндө канча бала бар? Мисалы деп 100 бала десе, 200 бала десе, шериктерди таап, уюшуп, мен 10 киши баланын тамак ашын мен алып бере алам. Сен канчаны алып бере аласың? Байке, сиз канчасын алып бере аласың? Иним, сен канчасын алып бере аласың? Кыскасы бири-бирибиз менен байланыш барып, жанагыларды жашап аткан үйүн майрамга айландырып койсок дагы, бул дагы жакшы экен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сүннөтүн тирилткен болот экенбиз. Мына ошолордун ичинен дагы анан чоңоюп ниет кылышыбыз керек экен. Кудай буйруса, мамлекеттик окуу жайга окуса дагы мен студенттик стипендиясын мен өзүм төлөйм деп тургандай бир максаттарды коюп алсак жакшы болот экен. Бирөөнө, экөөнө, ононобу. Анан үйлөнөрдө дагы мен тойдо туруп берем деп туруп коюш керек экен. Андан кийин анан батаны бересиз. Эми өз окуатың өзүң кыла бер деп койсок да болот экен андан кийин. Өзүнүн окуатын кыла берет андан кийин. Ошондой камкордуу мусулмандардан болушубуз керек экен. Болбосо кооз сөзсү элдин баары сүйлөй берет. Az байкап атасыздар да, интернет булактарын баарында жөнөкөй калган жок. Бүт эле гений, акылман, сөзмөр, мына кооз сүйлөп, илимпоз, өнөтпоздорго чейин сын пикир айткан, мектепти жаңы эле бүткөн, 5тен бери чыга элек деп отур кыздар. Тажрыйбасы деле жок, эчтекеси жок. Бирок чоң аттуу баштуу инсандарга сын пикир айтып, өтүп кеткен ата-бабаларга дагы сын пикир айтып, демеле шакылдап аткан жаштарыбыз да көбөйдү. Ошон үчүн улууларга сөз артпа, көпчүлүккө көз сүртпө деген сонун макалдарыбыз бар. Анткени назардан калып каласың деген сонун эреже бар. Анткени бул эреже пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисинен алынган. Иттaqu firasаtal mu'min, момундун назарынан сактан. Fa innahu yanzuru bi nurillah, албетте ал Алла Тааланын нуру менен карайт деп. Керек болсо капыр адамды дагы кордоп кыйнап кое турган болсок, анын дагы үнү Кудайга жетет экен. Эмне үчүн? Биз аны кордоп койгондугубуз үчүн. Мазлум адамдын дагы дуасы Кудайга жетет. Ал эми жөнөкөй элди андан өтө маани беришибиз керек. Этиятташыбыз керек. Анас радияллаху анхудан риваят кылган хадис, буну дагы имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. Муттафакун алейх. Лау кана ли ибни Адам вадияни. Адам баласы үчүн
bir эки коктуу байлыгы болсо мин малин лаптага илайхима салисан үчүнчү да бир коктуу толо бир байлыгы болуусун каалайт экен. Бул жерге жөн эле байлык деп койгон. Балким эки коктуу толо малыңыз болсо, же жылкыңыз болсо, же кадимкидей уйларыңыз болсо, топоздоруңуз болсо, эмне кылат экенсиз? Эми үчүнчү коктуда толуп турган, жайнап турган, кылтылдап турган жылкыларым болсо, уйларым болсо, койлорум болсо дейт экенбиз да. Же эки коктуу чоң бир айталы 10 гектардан багыңыз болсо, 30 гектарды дагы эмне кылат экенбиз? Каалайт экенбиз. 100 гектар болсо 200 гектар, 1000 гектар болсо 2000 гектар. Кыргызстан боюнча эң бай адам болсоңуз, эми бияга эки жагын карап, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын ичинде дагы эң бай адам болсом деп пенде экенбиз да, өйдө көздөй кете берет экенбиз. Пенде экенбиз. Да үчүнчүсүн каалайсыңар дейт пайгамбарыбыз. Эми дейт: "Вала ямлау жауфа ибн Адам илля турабу." Мындай адамдардын ичин баягындай ыраазы кылып толтура турган нерсе байлык болбойт, бир гана топурак болот деп. Топурак гана ичин толтурат. Эми тойдуңбу дейт экен да, баягы жерге коюлганыбыздан кийин. Бүттү, чын эле да. Ошон үчүн ваятубу алаллахи ман таба. Ошон үчүн кимде ушундай бир ач көздүк сезим отуруп калган болсо, тооба кылсын. Кимде ким тооба кылса, Алла Таала мен тообасын кабыл кылам дейт. Ашыкча берилип кетүү бул коркунучтуу. Дүйнөгө ашыкча берилип кетүү ата-энени, бир тууганды баарын эмне кылат экен? Унуттуртуп коюшу мүмкүн. Керек болсо өзүңүздүн ден соолугуңузду дагы садака чаап жиберишиңиз мүмкүн экен. Ошон үчүн байлык колдо болсун, көкүрөктө бир гана ыйман болуш керек. Ошон үчүн дайыма акты ак, караны кара деп айтып туруш үчүн дайыма таквалык, пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, аалымдардын ислам динине салым кошуп кеткен аалымдардын өмүр баянын окуй бериш керек экен. Мына бизге ислам дини ушундай жайылыш үчүн мен деген аалымдар өмүрүн курмандык кылып садака чапкан. Мисалы имам Бухари хадис топтойм деп отуруп бечара үйлөнбөй кеткен. Үйлөнгөн эмес имам Бухари. Ушул хадисти топто үйлөнгөнгө убактысы жок. Себеби ага мен зулум кылып албайм деген. Гарантия болчу да зулум кылмак. Кантип көңүл бурбай койгондуктан. Анткени буга далил арабтардын грамматикасын негиздеп түздөп берген кайсыл алым? Имам Сибавайх. Имам Сибавайх бул Перс улутуна чыккан деп коет. Маварана биз жакта айта берет да булар арабтар. Перс, бизди деле персиңер деп коет. Персилер. Анан фарсилер деп коебуз го, кыргыздар фны п кылып сүйлөгөн да, фермерди пермер, фурунзени пурунзе депчи. Анан имам Сибавайх араб тилинин грамматикасын негиздейм деп күнү түнү эмгек кылып отуруп, аялына көп көңүл бурбаптыр. Буралган эмес. Имам Сибавайх өткөндөн кийин аялы ачуусу келип, китептерин баарын чогуп туруп өрттөп салыптыр да. Мени бактысыз кылган ушу имам Сибавайхтын китептери дептир да. Бир күйөөдөй болуп, мен аялда экөөбүз ээрчип жашаган жокпуз деп. Мына ошолордун эмгегинин себебинен. Кээ бир аалымдар дагы башка аалымдар болгон көп мындай толтура мисалдар. Баягы күйөөсү такыр эле көңүл бурбайт экен, кандайсың, жакшысыңбы, ден соолук жакшыбы деп сүйлөшөт да, тамашалайт, алгылат, булгулат, көңүл бурбай, жакшы деп эле тиричилигин кыла бер деп туруп китепке кирип кетет экен да. Ошого жини келип, бир күнү күйөөсү кеткен да бир жака. Ал келгенче китебин сууга ыргытып жүрүптүр бардыгын. Үйүнө келсе китепканада китеп жок дептир. Өзүн кармана албай, жинди болуп кеткендер бар экен. Ал убакта мындай барактар каякта? Жок да. Баягы кадимкидей ручкалар жок. Эмне кылып жатат аны? Мындай салып алып, сыясы да кошумча тамып кетпеш керек. Тамып кетсе өлдү. Аракеттер өзгөрүп кетиши мүмкүн. Этияттык менен, кылдаттык менен жатат, аны аябай мээнет менен жатат. Кадимкидей сапаттуу барак болсо каяктан? Терилерге жазышкан. Мына ошондой азап менен жазган эмгегин чогултуп аял сууга ыргытып жүрөт. Эми мындай дүйнөлүк көз караш менен караганда аялдыкы туура эле болуп атат да. Сен ага эмнеге тийди? Жашайм деп тийди да. Мына ошентип эмне кылып? Сууга ыргытып жүргөн экен. Далай арманын айткан экен. Ушуга тийгениме мен бактысызмын, анткени
китебинин жанынан эч чыкпай койду ушул күйөм деп арман кылып ыйлагандар болгон экен. Ага мисал келтире турган болсок, сотканын менен ооруп калгандар бар го, байкасаңыздар. Үйгө кирип келгенде эмне кылып атат? Соткасын чукулап отуруп атпайбы? Балдасы келсе, кызы келсе деле айнан аз тияк отуруп тур деп, соткадан башы чыкпай отура берет. Мындан дагы берилип караган экен да китепти. А биз ал эмес, соткага берилип кетип атканда кандай абал болуп атат? Ушундай айнан урушуп талашкандар бар. Телефон чалгандар көп да. Күйөм ушу соткадан башы чыкпайт, кантип чыгарсам болот деп жазгандар бар. Жазуу менен. Ошон үчүн бала чакага сөз түрдө көңүл буруш керек. Ошон менен катары эле көрдүңүздөр, ушундай биздин аалымдарыбыз өткөн өмүрүн, жашоосун курмандыкка берип, өзүнүн ден соолугун садака чаап, ислам дини кенен жайылыш үчүн өмүрүн арнаган аалымдар ушундай толтура болгон. Ошону билип алдын ала кээ бир аалымдар үйлөнбөй койгон ошондон. Бул эми үйлөнбөшкө далил эмес, үйлөнбөй койгонго үзүр. Себеби анын бирөөнүн кызын алгандан кийин көңүл бурушуңуз керек, карашыңыз керек. Көңүл буруп карай албайсызбы? Үйлөнбөңүз анда. Эмне кыласың? Бирөөнү кордоп. Же болбосо алдын ала айтыш керек. Мен ушундаймын, сага көңүл бура албаймын. Жөн эле күйөө деген атым болсо бол, ыраазымын десең тий деш керек да ошондой адамдар. Чын да. Анткени ар бир ата өзүнүн кызын күйөө көрүп атканда эмне дейт? Ушул бактылуу жашаса экен, экөө ээрчишип, тим эле ымалашып, жетелешип өмүр сүрсө экен деп. Ошон үчүн бизде бата берген эмне дейт? Ээрчишип бар, ээрчишип келгиле, жалгыз келбей айнанайын. Ээрчишип кел, ээрчишип кеткиле деп ошондон калат. Кызын алып калбайт эч качан. Бир гана жанагы аман эсен тойлор болуп, көз жарганда гана тыңытып берели деп биринчи, экинчи баласын карап бериши мүмкүн. Андан кийин айнанайын өзүң менен өзүңөр болгула. Тыч болгула дейт. Эми Имам Тирмизи риваят кылган хадис: Инна ликулли умматин фитнатун ва фитнату уммати ал-малу. Ар бир үммөт үчүн, мага чейинки үммөттөрдүн ар биринин өзүнө жараша бир фитнасы болгон. Бирок менин үммөтүмдүн фитнасы бул байлык деп тур да. Акча. Акча дегенде өзүн жоготуп койгондор бар. Кыянат кылып деле кете берет экен, досуна, тууганына, ата-энеси айырмасы жок. Акча дегенде өзүн жоготот дагы. Бардык нерсеге даяр акча үчүн. Бүт кол койгонго да даяр, тягын баягын келтиргенге да даяр. Такыр айла таппай калса, хадия ниет менен берип атасызбы дейт. Анан жок демек белеңиз. Дейсиз. Болду, хадия ниет менен берсең алам. Анан жөн мындай берсең албайм дейсиз да. Анан бир жолу хадия ниет менен аласыз, 2, 3, 4, 5. Анан болду, анан кадимкидей көнүп каласыз кийин. Эми баягы ниет менен берип атат да болду, анан алып баштайт экенсиз. Кудай сактасын. Ошон үчүн этият болуш керек экен. Хадия негизи өзү адал. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам садаканы кабыл алган эмес, хадияны гана кабыл алган. Жөн бири-бирибизге хадия берип алсак болот. Анан бир иш бүтүрүш үчүн бирөөнүн акысын тебелеп айталы, бир архитектура, дизайн ишке киришиңиз керек. Сиз 5 менен бүткөнсүз. Өнөрүңүздө, талантыңызда, акылыңызда, жөндөңүздө жетет. Мен эптеп эле бүткөм. Анан бир эле орун бар. Экөөбүз кирип баратсак, сиз экзамен тапшырышыңыз керек эле да. Мен болсо жана таанышка барат экем дагы, болушунча акчаны берип, мени кабыл алыңызчы, мен сизди уят кылбайм, кийин дагы болуп барат деп, көз башымды ымдап-сымдап, тягын бере калып жанталашып. Сиздин ордуңузга кирип келсем, ушул арам экен. Болбойт. Анткени татыктуу адам өзүнүн ордуна барыш керек. Мурунку жумада да өткөнбүз. Кыямат күнү качан деген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, ар бир иш өзүнүн ээсине берилбесе деген. Бүттү, кыяматты күтө бергиле деген. Ошон үчүн жаман көрөсүзбү, жакшы көрөсүзбү? Характерине, кыялына көңүл бурбайт экенбиз. Ишмердүүлүгүнө көңүл бурат экенбиз, мыкты билеби? Алып келип иштете берет экенбиз. Бир ишти мыкты билген адамдар сөзсүз кыялы болот экен. Аны да кыргыз бизди сооротуп айтып койгон. Ар бир адамда бир кыял, ал кыялды ким тыяр? Эч ким тыя албайт. Болот экен, бир кыял кошо төрөлөт экен. Ошон үчүн кээ бир апалар айтат го, атаң көрө 10 баланы төрөйсүң, бир батирен айткан экен. 10 башка кыялы болот экен. Эгерде кыялында балталап кыркып койсо болчу деп болсо, төрөп атканда эле кыркып коймокмун киндик менен кошо деп. Мен кыялбайт экенсиң дедим. Кошо төрөлөт экен. Ошондуктан талантына баа берип, макул болуп кое беришибиз керек экен. Абдурахман бин Ауф радияллаху анху мындай сөз айткан экен. Я хаббадал малу асвану бихи арди
ва атақаррабу бихи иля рабби. Авиримди сактап кала турган байлыгым болсо, жана мени Кудай Тааламга жеткире турган байлыгым, менин байлыгым Кудай Тааламга жеткире турган болсо, ушул байлык кандай жакшы байлык деген экен. Демек, зекетин бериңиз, жүрөгүңүзгө отургузбаңыз. Бардан жугат, жоктон не жугат дегендей, бар байлыкты болгону Кудайдан тилениш керек экен, жүрөгүмө отургуза көрбө. Конок келсе мен тозоюн. Каяка кайрым келсе мен чыгайын. Ошого мага мүмкүнчүлүк бере Кудайым деп Кудайдан тилениш керек экен. Максат бай деген атка конуу эмес, берешен, жомарт деген адамдардын катарына толоюн, ошолордун катарына кошулайын. Болгону Куранда айтып атасың, ey Кудай Таалам, ва акимус сола ва атуз зака. Мусулман болгондой намаз оку, бай болгондой зекет бер деген аяттын катарына кирейинчи. Анан бая намазың оку деп турана зекет бер дегенде бай эмессиң деген бияка чыгып калбайын. Бай болоюн, бирок зекетин берейин, аксын берейин. Анан кийин дайыма жакшылык иштерди жасай берейин. Студенттерди толтура чыгарайын. Аманатка бир кыянат кылбаган бу студенттерди чыгарайын деп алдыга умтулсак кандай жакшы болмок. İmam Sufyan Savri mintu aytkan eкен. Al-malu silahul mu'min fi hada zaman. Baylık munol zamandın kuralı degen eкен. Бар мүмкүнчүлүгү бар адам Кудай үчүн берип кетип аткан болсо, автоматтык түрдө өзүнөн өзү эмне болот экен? Даражасы көтөрүлө берет экен. Эгер Кудай үчүн бере берсе. Дагы бир аалымдын сөзү бар. Не бир сонун жомарт адамдар бар, далай кемчиликтери жабылып кете берет экен. Эми ачамча болот деп адам жакшы менен карагысы келе берет экен. Бирөө келип алар Рамазан айында эртең мененки ооз жабарыңарда, ооз ачарыңарда мен тозом деп элеп 2-3 адам биригип алып ооз ачтыра берсе. Көзүңүзгө сонун көрүнүп калат да. Келип алып эле мына жайкысын кондиционерге коюп берейин. Сотка менен тартат турбайсыңар, биз камерасын алып берейин деп эле бирөө чыгып атса, мисал да. Анан ошондо көзүңө жакшы көрүнүп калат экен ошол адам. Болгону Кудай үчүн берген болсо. Анан эгер мени байдабайсың, анан мени көргөндө башкачараак көз караш менен учурашып турсун десе, анда ахирети чатак болот экен. Амин. Алла Таала жүзүбүздү жарык кылсын, эки дүйнөдөн кор кылбасын, байлыктын кулу эмес, Кудай Тааламдын өзүнүн буйруктарынын кулу кылсын. Эмнени адал десе, адалдай, арамды арамдай, билген, такыбалык менен алектенген, такыбалыкка бекем турган момундардан болууну Кудайым өзү баарыбызга насип кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум рахматуллах.